Biz жашыл энергияга эме кылабыз, басып коебуз. Аял менен эркектин ортосундагы мамилеге барып такалат. Башкысы ошол биринчи экөөнүн ортосунда пайда болгон махабатка же болбосо сүйүүгө бардыгы ошого байланат деп ойлойм. Себеп дегенде ортодо сүйүү махабат болсо, бири-бирине урматтайт, сыйлайт, бири-бирин түшүнөт. Албетте сезем. Сүйүүсүн сезем. Эми ушул сүйүүнү сезиш эмнеде? Ошол жакшы, жумшак сүйлөөдө. Азырга чейин эле эркелетип сүйлөйт. Ата-энелер биринчи өзүбүз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Дайыма биз алар менен бирге жүргөнүбүздө сөзсүз чоңдорго сый урмат, ошондой үлгүлөрдү көрсөтүү менен гана ошолорду тарбия кыла алабыз. Ал эми мектепте анын өзүнчө тарбиясы бар. Ал мугалимдер тарабынан бардыгын эле мектепте тарбия алат дебешибиз керек. Үй бүлөдө сөзсүз түрдө балага жакшы тарбия берүүгө аракеттенишибиз керек. Үй бүлөнүн уңгусу аял менен эркек да. Жалгыз эле эркек өзү үй бүлө боло албайт да. Эч качан бул жашоодо андай болгон эмес. Ошондуктан аял менен эркек качан ынтымакта жашап, эри шаркак бири-бирине укса, бири-бирин сыйласа гана ошол үй бүлө кандай десем, идеалдуу же болбосо зомбулуксуз үй бүлө болуп эсептелинет. Мен өзүм опытымдан айтып берейинби? Эми үй бүлөдө деген бардык эле орустар айтмакчы, не все гладко дегендей турмушта болуп турат, казан табак урушуп турат дегендей. Көбүнчө өзүм нервимди сактаганга аракет кылам да. Аткарылбай калган иштин аркасынан болуп калса, мен ага мындай бакырып, же болбосо кандай десем, сөөгөнүп, бир өзүм нервимди өлтүрбөйм, себеп дегенде ал нерв өзүмө керек, башкага керек эмес. Мисалы, жолдошум көтөрүлгөндө мен көтөрүлбөйм. Эң негизгиси ошол да. Бирөөнүн жини келип атканда бирөө кичине басылып туруш керек да. Мисалы, ага карама каршы чыга берсең, сөзсүз ортодо чоң уруш чыгат да, конфликт чыгат сөзсүз түрдө. Мен ошо чоң балам менен кандай десем, тең туштай экөөбүз жалгыз болуп калганда, экөөбүз бир жумуш аткарганда, анан мен аны билип турсам деле, уулум, мону мындай кылсак кандай болот? Мону ушул жерге койсок кандай жарашат? Эң берги кичинекейлери менен, алар менен эми башкача мамиле кылам, бирок чоңу менен уже тең туштай болуп, ошонун уровениге түшүп мамиле жасайм. Анан өзү бир түп кызым бар, ал кызыма дагы өзүнчө башкача мамиле жасайбыз. Бири-бирибизди түшүнөбүз. Ушундан эле конфликт болгон эмес тең. Конфликт болгон эмес, Кудай сактасын.